айылында гана биздин чыгармачыл топ Доодон айылына барып, жана Доодон спорт клубунун кызыктуу тарыхына сүңгүп, ал жакта дагы биз эң эле ошол кызыктуусу ал жакта эмгек сиңирген машыктыруучу Каныбек Шайдилаевич аттуу машыктыруучудан маек алганбыз, маек курганбыз. Ал жакта жада калса ушу документалдык тасманы тартып келгенбиз. Жана дал ушул машыктыруучунун алдындагы спортчулардын бири Сапаров Роман менен бүгүн биз маек куралы деп чечтик. Роман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Роман, айта кетиңизчи, спорттогу алыш түрү сиз үчүн ушул кандай спорт түрлөрүнүн болуп калды? Муундан муунга өтүүчү спорт түрү болуп калдыбы? Деги эле айта кетиңизчи. Дал ушул спортко кадам барууга ким түрткү болду жана эмне себептен дал ушул жолду тандадыңыз? Сурооңузга рахмат. Биринчиден спортко мен ошо 15 жылдан бери машыгып келем, ошо алыш вело күрөш боюнча. Башка спорттторго мындай көз карашым анча болгон эмес. Ошо дароо эле алышка келгенбиз. Бизге түрткү болгондор бизде айылда байкелерим бар. Ошолордун аркасынан көрүп, башка чет өлкөгө чыгып, кыргыздын намысын коргоп, ошентип бизге мотивация берген. Ошонун аркасынан быйыл 15 жыл болуптур. Ошо алыш спорт алышка келгениме. Ошондон бери келип машыгып, спортко аралашып, баштап, келечек муунга дагы жакшы спорттун бири да алыш. Үй бүлөңүздө алыш багытында ошо спортко алек болгон адамдар барбы? Бар. Менин 2 агам бар. Анан бир иним бар. Жалаң ошо алыш күрөш менен күрөшкөн. Жаштайынан бери. Эң чоң агам ошо алыш күрөш боюнча спорт чебери, ошо көп мага ошо мотивация берген, эң чоң байкем. Сиздин машыктыруучуңуз бул Каныбек Шайдилаевич. Бул машыктыруучуга кантип туш болуп калдыңыз? Бизде ошо 2000 жылдары башталган экен, ошо бизде айылда ошо жалаң Каныбек Абытов деген агайыбыз ошо залды, бизде Додон деген залды түптөп, ошо жаштар спорт менен, жалаң спорт менен машыксын, келечек муундарга да спорт менен таанылсын деп, ошонун аркасынан келип калганбыз. Спортчунун ийгилиги жана анын деңгээли машыктыруучудан канчалык көз каранды? Кандай деп ойлойсуз? Машыктыруучудан бизге туура багыт берет. Туура тамактануу, күнүмдүк жашоого, ден соолукка. Мисалы үчүн бизге Азия чемпионат болсо, ошого карап тетрадька жазып берет. Күнүмдүк жашооңуз, эртең менен кечки жашоо ушунча саатта, ушул убакта тамак жейсиң, ушул маалда тренировка болот. Канча мээнет кылса, ошончо эмес болот. Анда айта кетиңизчи, машыктыруучу сизди урушкан учурлар болду эле деген суроо узаткым келип жатат. Ошол эле өзүңүздүн машыктыруучуңузга таарынган учурлар болду эле? Бизде машыктыруучу биринчиден өзүм аяш атам болгондуктан бизге катуу сүйлөйт. Мисалы үчүн бир мелдешке чыкканда бизге милдет койт да. Мисалы үчүн сен ошо 60 килограммда сен күрөсөң, сен артынан ошончо Кыргызстанда 6 миллион адам карап турат. Сен ошо утушуң керек дейт да. Сен элиңе кантип барасың, ута албай калсаң, ошо сага ошо Кыргызстан, ата-энең, досторуң, бир туугандарың ишенгенден кийин сага толук түрдө милдет бар сенин мойнуңда, ошону утушуң керек. Ошондо сен актайсың деп катуу урушат. Бизде катуу урушкан күндөр да болот. Ал машыктыруучуну укпасаң, сен чемпион чыкпайт да. Жакшы, кызыктуу. Эң эле ушул мыкты мотивация берген сөздөрү тууралуу айта кетиңизчи. Мыкты мотивация бизде кайсы сөздөр эсте калды эле? Бизде былтыр ошол көчмөндөр оюндору болду Турцияда. Ошондо биринчи сөзү эме болду. Кыргыздын тарых жөнүндө айтып берди. Ошол жерде ата бабаларыбыз согушуп келген, ушундай келген деп. Ошондо эң маанилүүсү Кыргыздын байрагын бийик көтөрө турган силер ушул убак келди. Ушул убак көтөрө турган учур азыр силердин колуңарда деп
ошол сөздөр мага катык мотивация берет. Эми биз билип алдык окшойт деп ойлоп жатамын. Кызык болчу да чечинүүчү бөлмөдө раздевалка ошо сөздөрүн машыктыруучуларды укту кантип көтөрөт деп аябай ойлоносуң да, чындыгында эле аябай сонун сөздөр экен. Машыктыруучуга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз жана өзүңүздүн жашооңузду машыктыруучу менен байланыштыргыңыз келеби? Өзүңүз эмне менен алектенесиз? Кайсыл жакта окуйсуз, айтып бериңизчи. Мен Ош мамлекеттик университетинде окуйм. Өзүм балдар спорт мектебинде Нокатта. Ошо өзүнүн районунда иштейм. Өзүнүн Додон айылында тренер болуп иштейм. Ошо балдарга 2 смен бар. Ошолорго өзүмдүн кандай десем, жаштарга мотивация берип, өзүм машыктыруучу болуп иштейм, ошого машыктырам. Өз жашыңызга карабастан дагы машыктыруучу болуп иштейт экенсиз да. Ошол эле университетте айтып кеттиңиз, ким болуп окуйсуз? Машыктыруучу. Машыктыруучу болуп. Эң сонун баардык жашооңузду машыктыруучулук менен дагы спорт менен байланыштырайын деп чечиптирсиз. Айта кетиңизчи, ата-андаштык тууралуу сурагым келип жатат. Тең тайлашуучунун ошол килемге турдуңуздар. Ата-андашты көрдүңүз. Ошол тең тайлашуучунун ата-андаштын сырткы келбетинин анын маанайын же болбосо ошол техникасын байкап коюу мүмкүнбү? Мүмкүн. Бизде машыктыруучулар айтат да бизге, силердин ата-андашыңар кандай болот, күчтүү болот. Если өзүң ошо күчтүү экен, ал менден күчтүү экен физически деп корксоң, сен 50% утулганың дейт да бизге. Ошондуктан баягы бардык нерсеге арыстандай чышта дейт го. Ошого бизде ковёрго чыкканда же мына килем үстүнө чыкканда андай сүрдөөнүүлөр жок. Биз ар бир схватка, ар бир кармашка ошого жараша даярданабыз да. Ал ким болот, мындай күчтүү балабы, физически же технически күчтүү балабы, биз ошого карап даярданабыз, ар бир схватка. Ошо айта кеттиңиз, спорт бул физикалык жагынан эле даярдык эмес, бул психологиялык жагынан дагы даярдык деп көпчү спорт чеберлери айтып кетишет. Сиздин ошо тажрыйбаңызды айта кетиңизчи, психологиялык жагынан килем үстүнө турганга чейин өзүңүздү кантип даярдайсыз? Бизде жаш кезибизде килем үстүнө чыкканда мындай сүрдөөнүү, коркуу сезим болот эле. Уже жылдан жылга машыгып, килем үстүнө канча көп чыксаң, канча соперниктериң күчтүү болсо, ошого карап өсөт экенсиң. Мен өзүмдө деле болду. Башында менде деле сүрдөөнүүлөр болот эле, килемдин үстүнө чыкканда. Азыр уже машыгып, күндө ковёрдун үстүндө күрөшүп, ар бир схватка чыкканда, уже адамда коркуу сезим кетет экен да. Ошо канчалык өзүңө ишенип, акылды бирдей, күчтүү бирдей иштеткен болсоң, сен бардык жерде утасың да. Сиз учурдагы көптөгөн ошо чемпионаттарды жеңдиңиз, бирок учурда чемпионаттарда баары бир толкунданасызбы? Мен бизге агайлар мындай жакшы бизге көрсөтүп берет да. Бизде мисалы үчүн уткандан кийинки эмоцияңды карма, мына килем үстүнө чыга электе, ошонун эмоциясы бар, коркуу сезимди жоготкула. Бизде ошондой күчтүү мотивация берет. Мен азыр коркпойм деле. Коркпойсуз деле. Коркпойм деле. Өз ичиңиздеги урааныңыз барбы? Кайталап турган. Уран. Кайсыл бар? Роман, алга деген сыяктуу бардыгы оңдон келет. Бизде мисалы үчүн мага жүрөк алган ошо күчтүү сезим бул кыргыздын байрагын бийик көтөрүп, ошо бийик көтөргөнгө жараша, ошого жараша мелдеште утуп, көп деле мындай эмоцияңды алдырбай, мисалы үчүн бизде килем үстүнө чыккандан кийин эмоциялар ошо белгилейт да. Мисалы үчүн бир эле мисал япондордо мындай утса деле, утулса деле жүздө мындай жылмаюу деле болбойт, коркуу сезим деле болбойт да. Бизде ошондуктан ошол деңгээлге жетиш керек, сен утушуң керек соперникти 100%, андай сенде сезимдер болуш керек. Сен чык, ошол жерге өзүң күчүңдү, өзүң ким экениңди көрсөт, анан өзүң байрагың бир эле байрак болот да. Ошо бир байрагын көтөр дейт да. Эң сонун. Чоң рахмат жоңузга. Роман мырза, айта кетиңизчи, эң жакшы ошо спорт сезону тууралуу айта кетиңизчи, чемпионаттар, акыркы чемпионаттар тууралуу кайсыл жака барып келдиңиз? Ал жакта чемпионат кандай өттү? Бизде жыл башынан чемпионаттар болот. Кыргызстан биринчилиги. Ошол биринчиликте ким утса, биринчи орунду алса, ошо курама команда келет. Быйыл ошо май айында Өзбекстан областында Жизак деген шаарда Азия чемпионат болуп өттү. Ошол жерге алдын ала
15 күн даярдандык сбордо курама команда менен чогуу машыгып. Ал жерде машыгууда деле курама команда болгон үчүн баары бирдикте иштейт. Чогуу болосун, машыгуу. Ошондо барып күрөштүк мелдеште. Ошондо 60 кг салмакта ошо Кыргыздын желегин көтөрдүм. Дагы бир жолу Азия чемпионатын экинчи жолу утуп жатам. Быйыл ошо буюрса алдыда чемпионат мир бар, дүйнөлүк чемпионат. Ошого даярданып жатабыз. Буюрса уже жакынкы айларда башталат. Ал жака катталдыңыздар. Катталганбыз. Айта кетиңизчи ал тууралуу, даярдык жакшы эле болуп жатабы? Команда менен канча адам барат? Бизде курама командада 12 бала, 12 кыз бар. 2 тренер, старший жана чоң тренер болот. Бизде ошо мамлекет тарабынан сбор берилет да, ошого даярданып, азыр андан сырткарыдагы өзүбүздүн залдарыбыз бар. Өзүбүздүн залда бир күндө күнүмдүк тренировкабыз эртең менен, анан кечинде болот. Тынымсыз токтобойт ал тренировка. Кааласаң эртең мененке барып кечинге барбайсың, кааласаң кечинде барып эртең мененке барбайсың. Бизде ушундай система бар. Мындай жаштар да келип, чоңдор да аралашып, бирге чогуу иштешип, азыр күнүмдүк тренировкабыз толугу менен болуп жатат. Эң сонун. Кесипкөй спортчу катары сизге суроо узаткым келип жатат. Спортчулар дайыма эле жеңе бербейт деп айта алам. Утулуп калган дагы учурлар кездешет. Сиздин тажрыйбаңызда утулуп калган учурларда кандай маанилүү сабактарга ээ болдуңуз эле? Бизде мисалы үчүн Азия чемпионат, дүйнө чемпионат биринчилиги, анан өзүбүздүн Кыргыз мамлекетинин ичинде күрөштөр көп болот. Күрөштөрдө жеңилип калганда, мисалы үчүн сабак өтө көп болот да. Сен бир нерсени не то кылсаң же тренировкаңды бир күн калтырсаң, ошондон калып кетишиң мүмкүн да. Ошо тренировкадан күнүмдүк жашоо, ошондон полностью салыштырып келгенде сен бир жерде ката кылгансың, ошон үчүн утуласың дейт да бизге. Утулган күндөр болот, ар бир спортчуда болот. Ошондо сабак күчтүү алабыз. Ыйлаган учурлар болду беле? Ыйлаган учурлар көп деле болбойт бирок. Көп деле болбойт. Көп деле болбойт. Мырзалар көп деле көргөзүшпөйт окшойт, ыйлаган учурларын. Кандай маанилүү сабактарга ээ болдуңуз эле? Маанилүү сабактардан ошо жалаң ошо кетирген катачылыгын үстүнөн иштеш керек, толугу менен. Ошондо билинет да бизге, ошол жерде ката иштегенсиң, ошон үчүн деп, ошол жерден уже биз өзүбүзгө алабыз да. Ошол жерде туура иштеш керек, сен эмне катачылыктын үстүнө утулдуң, ошону маанилүү карайбыз да биз. Эң сонун. Эмесе спортту бир аз биз жылдыра туралуу айта кетиңизчи, спорттон тышкары өзүңүз жактырган кандайдыр бир алектенген багыт барбы, хоббиңиз барбы? Мен спорттон тышкары хоббим өзүм бизнеске кызыгам. Эң сонун. Бизнестен семьяга көз каранды болбой, ошо семьяны караш үчүн өзү жеке бизнестер болот. Ошолор менен алектенип келатам азыр. Кандай бизнес, эгерде сыр болбосо? Сыр болбосо, кичинекей эле бизнестер. Буюрса алдыда дагы көптөгөн максаттарыбыз бар. Өзүмдүн максаттарым ошо бизнес аркылуу, анан ушу мамлекет спорт жагына дагы жардам тие турган бизнестерден. Жакшы. Көп эле спортчулар килемге чыкканда, чемпионаттарга катышканда жеңиштерин бирөөгө арнайт. Сиздин тажрыйбаңызда бирөөгө арнайсызбы? Балким бир туугандарыңыздарга, балким машыктыруучуга, кыргыз элине. Бизде жеңишке жеткенден кийин сен үчүн, мисал үчүн, бир тууганың бир жерде жардам берет, ата-энең толугу менен жардам берет, агайларың, күйөрмандар дегендер бар. Ошо баарына арнайм да мен жеңишти. Бардыгына арнайсыз? Баарына. Эң сонун. Ар бир адам кыялы менен жашайт деп бекеринен айтылбайт. Сиздин ошо кыялдарыңыз тууралуу айта кетиңизчи. Кыялдар көп. Кыялдар көп. Эң негизгиси менен бөлүшүп кетиңиз. Эң негизгиси эми ошо менин максатым бар, ошо мындай Кыргыз мамлекетине өсүп өнүш үчүн мындай жогорку иштерде иштегим келет, өз негизи. Өзүм багытым менен кеттим. Буюрса пландарыбыз бар чоң. Эң сонун.
Өмүрүңүздү спортко арнаганы чечтиңизби толугу менен? Же башка балким багытты да тандайсызбы? Романдын биз 5-10 жылдан кийин кайсыл багытта көрөбүз? Бизде мен өзүм кичинекейимден эме кылып жүргөм, орган иштеринде, военный жактан өзүм кызыгам. Ошо багытта да болот буюрса. Ошо иштетип жүргөн нерселерим бар. Жалаң эле спортто эмес, башка жумуштарда да болот. Максаттарым бар. Буюрса биз спорт таштабайбыз, жалаң спорт менен жашайбыз деген. Бирок туура эле айтып кеттиңиз, айтам, Роман мырза, анткени көпчүлүк айымдардагы, спорт багытында, ошол эле мырзалар дагы спорт менен жакшы машыгып, чемпионаттарды жеңип келип, анан биздин дагы ошо укук органдары көпчүлүктөр чакырып калышат экен деген мен дагы ушундай сөздөрдү угуп калдым. Балким сиздин дагы ошо тилектериңиз орундалып калат деп ойлоп жатамын. Андан тышкары айта кетиңизчи, сиз машыктырат экенсиз өзүңүз. Балким биздин көрүүчүлөрдүн арасында дагы жаш муун бар, алыш менен алектенгиси келген ошол машыктыруучу биздин көрүүчүлөргө, ошол жаш балдарга кеңеш берип, залга дагы чакырып кетпейсизби? Өзүм машыктыруучу болуп иштегениме 3 жылдай болуп калды. Буюрса балдар тарбиялап келатабыз. Психологик жактан, физикалык жактан да даярдайбыз да. Ошондо балдарга көп мотивация берем. Жаштайынан спортко кызыгып, спортко алектенип, ошо мен бир эле алыш күрөш тандагам. Ошо алыш күрөштө азыр мотивация бере кетсем, бизде мамлекет тарабынан стипендиялар бар, келечекке жакшы, спорт жагынан жакшы кетсең, чоң ийгиликтерди багындырсаң, башка кызматтарга дагы мындай кыйынчылыксыз жок өтө алат. Ошон үчүн мен жаштарга айтып кетерим, спорт менен жана мына алыш күрөш менен машыкса, эчтекеден кем болбойт. Өзүнүн каждый жаш балдардын мечтасы болот. Ошол спорт менен болсо, күнүмдүк жашоого дагы, ошо мамлекетке, өзүнө, семьясына дагы жакшы пайдасы тиет да спорт менен башкасы. Биринчи очугда ден соолугуна пайдалуу болот. Туура айтып кеттиңиз. Бизге маек ушундай жакшы, кызыктуу жоопторду бергенге чоң ыраазычылык билдирем жана урматтуу биздин көрүүчүлөр. Роман мырза туура айтып кетти деп айта аламын. Анткени ден соолугуңуз бар болгон кезде чуркап спорт менен машыгуу керек. Анткени ооруп калганда андан дагы көп чуркаш керек деген сөздөр бекеринен айтылган эмес. Биз болсо учурда биз маегибизди бүтүрүп, анан ар бир көрүүчүгө бекем ден соолук кааламакчыбыз.